Саламатсыздарбы, урматтуу угармандарым. Жашоо окуялары каналына кош келиңиздер. Сиздердин назарыңыздарга турмуштан алынган, көргөн билгендердин айтуусу боюнча кагазга түшүрүлгөн таасирдүү, терең маанилүү жана бир үй-бүлөнүн тагдырын аңтар-теңтер кылган аңгемени сунуштайбыз. Сиздер үчүн атайын даярдалган кайын сиңдинин бир сыры бүт үй-бүлөнү дүрбөлөңгө салды аттуу баянга кулак төшөңүздөр. Бул окуя Кыргыздын кадимки эле бир айылында сырттан караганда бактылуу, ынтымактуу көрүнгөн Сатыбалдиевтердин үй-бүлөсүндө орун алган. Өмүр бою мугалим болуп иштеген айылга кадыр бартуу Марат ага менен анын өмүрлүк жары Зейнеп апа 3 перзентти тарбиялап өстүрүштү. Улуусу Азамат, токтоо, эмгекчил, шаарда чакан бизнеси бар жигит. Экинчиси Назира, турмушка чыгып, өзүнчө түтүн булатып жаткан кыз. Ал эми кенжеси Гуля, үйдүн эркеси, шаардагы университеттердин биринде чет тилдер факультетинде окуган сулуу шайыр кыз эле. Азамат бир канча жыл мурун айылдын адептүү, колу буту тың кыздарынын бири Гүландага үйлөнгөн. Гүланда кайын журттун кызматын кынтыксыз аткарып, кайненеси Зейнеп апанын батасын алып, кайын сиңдиси Гуляны өз бир тууганындай көрүп, сырдашып жүрчү. Алардын үйүндө дайыма кут өкүм сүрүп, айылдагылар ушул да шаардагыдай үлгүлүү үй-бүлө деп суктанышчу. Бирок Гуля акыркы кездерде абдан өзгөрө баштады. Окуусунан дем алышка келгенде мурункудай күлүп жайнабай, кабак кашы салынып, көп учурда бөлмөсүнө бекинип алып ыйлачу болду. Телефону зыңылдап калса чочуп кетип бөлмөдөн атып чыгып кетчү. Гүланда жеңи катары муну дароо байкады. Бир күнү кечинде Гуля чай ичип жатканда анын колу титиреп, чөйчөктү араң кармаганын көрүп, жанына отурду. Гуля, сага эмне болду? Соңку күндөрү такыр башкача болуп баратасың. Бир нерсеге кабатырсыңбы? Же окууда көйгөй барбы? Мага ишенсең болот, сырыңды эч кимге айтпайм, деди жеңеси мээримдүү үнү менен. Гуля жеңесин карай албай көзүн ала качып, жок жеңе, жөн эле. Чоң сынактар жакындап жатат. Анан чарчап жүрөм деп шылтоо айтты. Бирок бул жөн гана чарчоо эмес экенин Гүланда сезип жатты. Бул чоң коркунучтуу бир сырдын башталышы эле. Күндөр өтүп жатты. Гуля айылдан шаарга кетти. Бирок анын артынан айылга түрдүү ушактар менен бирге белгисиз сарсанаа көлөкөсү да ээрчип келди. Бир күнү түштөн кийин үйгө чоочун бир номерден чалуу түштү. Үйдө Азамат менен Гүланда бар эле. Азамат телефонду көтөргөндө тиги тараптан орой, сес көрсөткөн эркектин үнү угулду. Азаматсыңбы? Сиңдиң Гуляны жыйнап ал. Эгер ал биздин жигитке убада кылган акчаны же документти бербесе, анын эмне иш кылып жүргөнүн бүт айылга, ата-энеңе жаям. Сүрөттөрү менен видеолору да бар. Аны уккан Азаматтын төбө чачы тик турду. Сен кимсиң? Эмне деп жөөлүп жатасың? Менин сиңдимде эмне акың бар деп кыйкырды. Тиги тарап каттуу күлүп телефонду өчүрүп койду. Азаматтын өңү капкара болуп, колу титиреп калды. Жанындагы Гүланда эмне болгонун түшүнбөй чочуп кетти. Азамат дароо Гуляга чала баштады. Бирок анын телефону өчүк болчу. Мурда эч качан катуу сүйлөбөгөн Азамат үй ичин башына көтөрдү. Ал ата-энесине азырынча айтпай шаарга барып Гуляны таап, маселенин чоң жогун аныктоону чечти. Азамат шаарга жетип, Гуля окуган жатаканага барса, Гуля ал жерде жашабай калганына 1 ай болуптур. Ал досунукунда жашап жатканын угуп, ошол дарек боюнча барды. Бөлмөнүн эшигин ачкан Гуля байкесин көрүп өңү кубарып кетти. Азамат бөлмөгө кирип, эшикти катуу жаап, мага чындыкты айт, ким сага чалып жатат, эмне болгон сүрөттөр жөнүндө сөз болуп жатат деп кыйкырды. Гуля чыдай албай буркурап ыйлап жиберди. Ал байкесинин бутуна жыгылып, баарын төгүп салды. Байке, мени кечириңизчи, мен абдан чоң ката кетирдим. Айтылган чындык Азаматты да, кийинчерээк бүт үй-бүлөнү да катуу нес кылды. Көрсө, Гуля университетте окуп жүрүп, өзүн бай көрсөткөн криминалдуу чөйрөгө аралашып жүргөн бир жигитке ашык болуп калган экен. Ал жигит Гуляны алдап, анын атына жогорку пайыздагы 1 миллион сомго чукул карыз алдырган. Андан сырткары Гуляны коркутуп, карыздарды төлөбөсөң же ага жардам бербесең, сенин кадыр баркыңды төгөм деп, жеке сүрөттөрүн интернетке чыгарам деп коркутуп жүргөн экен.
Гуля коркконунан үйдөгү катылуу турган апасынын ак каарлыкка жыйган алтындарын да билгизбей уурдап барып тигилерге берген болуп чыкты. Азамат шаардан кайтып келип, ата-энесин чогултуп окуяны ачыктады. Бул кабарды уккан Марат аганын кан басымы көтөрүлүп, тез жардам чакырууга туура келди. Зейнеп апа жүрөгүн кармап, көз жашын токтото албай калды. Биз элге кантип карап басабыз? Кудай-ай, ушундай да азап болобу? Атаң экөөбүз адал мээнет менен чоңойттук эле го, деп боздоду апасы. Айылга ушак дароо тарады. Марат мугалимдин кызы шаарда жаман жолго түшүптүр, карызга батыптыр, соттолуп кетет экен деген сөздөр карыялардын да, жаштардын да оозунан түшпөй калды. Жылдар бою жыйналган үй бүлөнүн кадыр баркы бир заматта талкалануу коркунучунда турду. Азамат үйдү, малды сатып болсо да карызды жабууну сунуштады. Бирок маселе жалгыз акчада эмес, тигил коркутуп жаткан кылмышкерлерде эле. Ошол замат үй бүлөдө чоң уруш жаңжал чыкты. Азаматтын аялы Гүланда да ортодо калды. Анткени Гүля алтындарды урдаганда жеңем баштаган деген сыяктуу шектенүүлөр да жарала жаздады. Үйдүн ынтымагы таптакыр качты. Мындай оор кырдаалда Азамат эркектик токтоолугун көрсөттү. Ал мыйзамсыз аракеттерге чыдабай, укук коргоо органдарына кайрылууну чечти. Ички иштер бөлүмүнүн тажрыйбалуу кызматкерлери менен биргеликте атайын операция уюштурулду. Гуляны коркутуп акча талап кылып жүргөн кылмыштуу топ мүчөлөрү пара алып жаткан жеринен кылмыш үстүндө кармалды. Текшерүү учурунда алардын ушундай жол менен бир нече жаш кыздарды алдап, опузалап жүргөнү ачыкка чыкты. Атасы Марат ага ооруканадан чыгып келген соң карыздарды төлөө үчүн чарбасындагы малдарын сатты. Үй бүлө материалдык жактан чоң зыян тартты. Бирок эң башкысы Гуляны кылмышкерлерден жана жаман жолдон куткарып калышты. Гуля өз катасын терең түшүнүп, ата-энесинин, байкесинин жана жеңесинин алдында чөгүлөп кечирим сурады. Мени кечириңиздер, ишенчээктигимден, акылсыздыгымдан сиздердин атыңыздарга көлөкө түшүрдүм. Муну өмүр бою эмгегим менен жууп өтөм. Бул оор сыноо Сатыбалдиевдердин үй бүлөсүн каттуу силкилдеткени менен аларды кайрадан бириктирди. Атасы Марат ага кызын кучактап, бала деген бала да, ката кетирбеген адам болбойт. Башкысы апаң экөөбүз тирүүбүз. Аманчылык болсо жоготкон акча табылат. Бирок экинчи мындай сырды катып, үй бүлөңдөн алыстаба, деп ак батасын берди. Гуля университеттеги окуусун улантып, кийин ийгиликтүү котормочу болуп иштеп кетти. Ал үй бүлөсүнө келтирилген чыгымдарды өз мээнети менен кайтарып берди. Бул турмуштук окуя айылдагы жана аны уккан ар бир адамга чоң сабак болду. Жапжаш кыздардын ишенчээктиги, сырды катып көйгөйдү убагында жакындарын айтпаганы бүтүндөй бир үй бүлөнүн тагдырын тобокелге салышы мүмкүн экендигин көрсөттү. Урматтуу угармандарым, мына ушундай өйдө төмөнү көп турмуштук окуяга күбө болдуңуздар. Сабырдуулук, бир туугандык, сүйүү жана туура чечим гана эң оор кырдаалдан чыгууга жардам берет. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо, каналыбызга катталып, лайк басып, өз пикириңиздерди комментарийге калтырууну унутпаңыздар. Ар бир үй бүлөдө тынчтык, ынтымак жана аманчылык болсун. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.